Алина, салам. Сен кайрадан эле интернетте олтурасыңбы? Сен кандай азаматсың? Социалдык тармактан баарын тазаладыңбы? Мен сенин инстаграмыңды карап көрдүм. Мен эми сени тажатпай эле, кааласаң интернетте кандай жакшы нерселер бар экенин айтып берейин. Эсиңдеби, мен кечээ күнү плов даярдагам. Мен буга чейин плов даярдап көргөн эмесмин. Мен YouTube'дан аны бир кыз даярдап жатканын көрдүм. Так ушундай эле телефондон издеп, жакшы көргөн ырыңдын сөздөрүн, көп сандагы китептерди бекер окусаң болот. Интернеттин болгону жакшы, кантип колдонушту билсең. Айтмакчы, сен ырдаганды жакшы көрөсүңбү? Ар кандай ырларды башкача ырдап чыгып, элге таанылабыз. Биз өзүбүз пловду кантип жасашты көрсөтө алабыз. Же балдарга санарип медиа сабаттуулук жөнүндө mediasabak.org сайтында айтып бере алабыз. Биз шаарда болуп жаткан жакшы иш-чара, квиз, квесттер, викториналар, оюндар, жаңы кызыктуу жерлер жөнүндө биле алабыз. Бул үчүн ушундай бардык нерселер жөнүндө маалыматты тараткан интернетте атайын беттер бар. Ал гана эмес, бизге бекер же абдан арзан кайсы жактарга барса боло турганын айтып беришет. Же болбосо силердин ата-энеңердин мисалы кийим кече саткан дүкөнү бар болсо, силер аларга жардам бере аласыңар. Бүгүнкү күндө социалдык тармактар силердин ата-энеңер абдан жакшы жана керектүү нерселерди сатып жаткандыгы тууралуу айтып бере ала турган көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү берет. Айтмакчы, интернет болгон үчүн азыркы күндө бизди алдап коюш кыйынчылыкка турат. Факт-чекинг, маалыматтын же фактынын чын экендигин текшерүү деген нерсе бар. Бул силер качан кабыл алган каалаган маалыматты текшергенде. Мисалы, жай мезгилинде абанын өлчөмү 50 градуска жетти дешсе, кийин бул ар кайсы басылманын ойлоп тапканы, жалган болуп чыккан. Бардыгын текшергиле. Ал эмес сабакта мугалимдер туура маалымат берип жатабы деп текшерсеңер болот. Интернет бул билим. Ал эми Бишкек шаарынын мектебинин кире беришинде жазылып тургандай, билим адамды эркин жана улуу кылат. Балдар, келгиле эми бул сабактын негизги учурларын эстейли. Силерге маанилүү болгон маалыматты сөзсүз түрдө текшергиле. Интернеттен абдан пайдалуу сервистерди тапса болот. Интернет бизге абдан көп мүмкүнчүлүктөрдү берет. Кантип колдонушту? Силер чечишиңер керек.